Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен баардыгыбыз жакшы көрүп жеген Цезарь салатын жасайбыз. Аябагандай даамдуу болот. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи биз тооктун этин мариновка кылып алганды соус жасайбыз. Ал үчүн соевый соус кошобуз. Андан кийин кичине чеснок кошуп, тооктун этине арналган приправа кошуп, баарын жакшылап аралаштырып, татымына жараша туз салабыз. Суюк майдан куябыз. Жакшылап аралаштырып алабыз дагы. Мынакей, биздин соусубуз даяр болду. Эми ушундай тооктун төш этин алып, мариновка кылабыз. Бардык жагын жакшылап текшелеп сыйпап алабыз дагы. Мынакей. Фольга менен үстүн жакшылап жаап, духовкада 180-190 градуста 1-40 минутадай бышырып алабыз. Бат эле бышып чыгат. Мынакей. Духовкага кетти. Мынакей 40 минутадан кийин биздин этибиз бышып чыкты. Аябагандай жумшак, шордуу болуп, сонун болуп бышып чыкты. Эми муздагычакты муздаткычка салып койсоңуздар болот. Мынакей. Андан кийин биз салатка кошула турган сухари жасап алабыз. Буну кадимки эле багеттен алып, ушундай кылып үйдөн эле өзүбүздүн колубуз менен жасайбыз. Ушундай кылып туурап аласыздар. Аябагандай даамдуу, сонун сухари болуп чыгат кыздар. Мынакей, ушундай кылып 4 бурчтуу кылып кесип алабыз дагы. Листибизге салып, жакшылап жайгаштырып алабыз дагы. Буну мен үстүнө декор кылганы ушундай кылып кесип койдум. Андан кийин бул жерде эритип алынган сливочный май, үстүнө чесноктон кошуп, майдаланган чесноктон кошобуз дагы. Жакшылап аралаштырып, ушундай кылып баардык жерине тегишли куюп чыгасыздар. Мынакей, андан кийин приправадан сеп үстүнө. Өзүңүздөргө жаккан кандай приправа койсоңуздар боло берет. Мен жанагы эттин үстүнө кошулган тооктун этине арналган приправадан эле кошуп, ушундай кылып аралаштырып, духовкабызга 1-5 минутта салып алабыз. Өтө көпкө да кармабаңыздар, анда сиздин сухариңиз катык болуп бышып калат. Эки 3 минутта деле жетиштүү. Мына биздин сухарибиз даяр болуп чыкты. Эми биз салатка арналган соус жасайбыз. Үйдөн өзүбүз колубуз менен жасайбыз. Бул жерде майонез жана үстүнө кыргычтан өткөрүлгөн сыр кошобуз. Андан кийин помидор черри. Андан кийин укроп кошобуз. Жана лимондон кичине сыгып кошуп суусунан. Оливковое масло кошобуз. Татымына жараша туз салып, блендердин жардамы менен жакшылап эзип, биздин соусубузду даярдап алабыз. Жөнөкөй майонезге караганда ушундай кылып кол менен жасап алсаңыздар аябагандай даамдуу, ширелүү, ошо менен эле жештүү болот. Чеснок кошуп коелу бир тиш. Мынакей, биздин соусубуз даяр болду. Аябагандай сонун соус болуп чыгат.
Ал эми эң алдында биз ушундай айсберг капустасын ушундай туурап, жакшылап жууп, муздаткычка салып койсоңуздар, андан соң кырсылдаган болуп даяр болуп турат. Эми даяр болгон соусубузду кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз дагы. Мынакей. Салатыбызды чогултуп баштайлы. Тарелкабызга ушундай кылып салып, бул жерде капуста менен соусту гана аралаштырып алдык, көрдүңүздөр. Эгерде сухарини кошуп, тооктун этин кошуп аралаштырсаңыздар, баардыгы аралашып, салаттын көркү анча чыкпай калат. Ушундай кылып этти туурап алдым. Этти бышыргандан кийин морозилкага же болбосо муздаткычка бир 20 минут, жарым саат кое турсаңыздар, аябагандай өзүнүн формасын кармап, кескенде дагы ушундай болуп сонун болуп чыгат. Мынакей ушундай кылып коздоп алабыз. Интернетте аябагандай цезарьдын жасалыш түрлөрү аябагандай көп кыздар. Ушу мен жасаган түр менен да жасап көрүңүздөр. Аябагандай даамдуу болот. Ошону менен бирге эле үйдөн баардык нерсени өз колубуз менен жасайбыз. Жумуртка салып, сухарилерибизди салып, помидор черри салып, андан кийин жана жасап алган соусубуздан үстүнө кичине сочный болуш үчүн ушундай кылып койдум. Андан кийин сыр пармезанды майда теркодон өткөзүп алабыз дагы. Үстүн ушундай кылып кооздоп дасторконго тарта берсек болот. Салаттын соусуна дагы үстүн кооздогонго дагы кыздар сыр пармезан же болбосо слоугини сыр кетет. Мынакей биздин салатыбыз дайын. Аябагандай даамдуу, көрктүү салат даяр болуп чыкты. Сиздер да сөзсүз түрдө жасап, дасторкондоруңуздардын көркүн ачыңыздар. Сиздер менен болгон Нурайым. Мынакей жеп дагы көрдүк, аябагандай даамдуу салат болгон. Каналыма каттала элек болсоңуздар, катталып алыңыздар. Алдыда дагы жакшы рецепттер менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Видео жаккан болсо, ой пикириңизди калтырып, комментарий жаза кетиңиз, лайк баса кетиңиз. Мен болсо кубанычта болуп калам. Кийинки көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.